ким ойлоп тур? Кыргызды атат, өзүбүздү атат деп эч ким ойлогон жок. Уулжан Камбарованын уулу 2010-жылы 7 апрелдеги элдик революцияда курман болгон. 46 жаштагы Күмүшбек Сейдасанов ошол кездеги кландык башкарууга каршы чыгып, эркиндик, чындык, акыйкат үчүн өз өмүрүн курман кылган. Арадан 15 жыл өтсө да, анын жакындары каргашалуу окуяны бүгүнкү күндө эстеп, баатыр уулу кыргыз элине жаркын келечек тартуулап кеткенин көз жаш менен эскерет. Эгине тийиптир, мынтип бетин көрдү, биягы бүт жашынакай ошо так мына эгине тийип туруп, мына жүлүндөн чыгып кеттир да, ок. Башына органга тийген да. Ата бир кыйгачыраак тийсе да аман калмак деп ойлойбуз. Кийин уксак 87 бала кайтыш болуптур. Биринин артынан биздин талаштан мынакей 7 баланын сөөгү келди. 2 баласы бир кызы калды, азыр үчөө тең үйлөнүп жайланып калды. Келиним жесир калды, үчөөнү багып бутуна тургузуп атат. Бу кыргыз эли акыйкатты, калыстыкты жакшы көргөн эл экенбиз чындыгында. Биздин келечектеги балдар ошону талап кылат экен. Эми кийинки келген ажоолорубуз да ошону түз карап, эл менен бирдикте иштегенди каалайт. 7 апрель элдик революциясына быйыл 15 жыл. Буга байланыштуу Талас мамлекеттик университетинин гуманитардык факультетинде баатырлардын элесине арналган тегерек стол өттү. Ага студенттер апрель элдик революциясында курман болгондордун ата-энелери жана катышуучулар чакырылган. Тегерек столдо адилеттүү, мыйзамдуу башкарууну орнотууга багытталган көтөрүлүш кандай натыйжа бергени талкууланып, баатырларыбыздын эрдиги эскерилди. Бала телефону коюп койду. Анан келинге чалдым. Ай Гүлмира, Күмүшбек ок тийиптир. Ошонун эртеги эшикке барат, эрте туруп. Иш-чарада кыргыз элинин эртеңки келечеги үчүн курман болгон баатырларга арналган ырлар окулуп, баатырлардын мекен алдында жасаган эрдиктери эч качан унутулбай тургандыгы баса белгиленди. Ушул эне жөнүндө анан ушу баатырларга арнап, баатырларга тайзимдеген ыржасын эле ошону окуп жатып да, булардын көзүн карап отуруп, жан дүйнөмдөн бир нерсе аябай дирилдеп кетти да. Бул жок эле жерден жашынакай балдар менен коштошуп кеткендиги үчүнчү. Мен ойлойм, бул мындай ситуацияда ар бир эле кыргыз жигити мекен үчүн деп күйгөн, бардыгы эле ушундай кадамга бармак деп. Апрель революциясына катышкан баатырлардын эмгеги азыркы күндө унутулбайт. Аябай чоң эмгек кылышкан, ал нерсе эч ким унутулбайт деген ойдомун. 7 апрель элдик революциясы Таласта башталып, Бишкек шаарында уланып, 87 эр азаматтарыбыздын өмүрүн алды. Бекиндеп жүрөгү соккон баатырларыбыз чындык үчүн чыркырап, борбордук аянтта окко учкан. Мындай тарыхый маалыматтарды жаш муунга жеткирүү аларды патриоттулукка тарбиялайт дешет тарыхчылар. Быйыл 15 жылдыгын белгилеп атабыз. Ата-энелердин ошол революциянын тарыхтагы ордун, алардын сабактарын, натыйжаларын кеңири коомчулукка таанытууда тарыхчылар менен биргеле абдан жакшы бир иштерди аткарышып атат. Себеп дегенде уулдарынын ошол элибиздин эркиндиги үчүн деп баягы шейит кеткендерине карабастан, кийинки жаш муундарга таанытуу үчүн, унутулбас үчүн абдан чоң аракеттер жасап келет. Албетте баатырлардын элестери эч убакта унутулбайт. Апрель элдик революциясы Кыргызстан үчүн кландык бийликтин алмашуусуна, акыйкаттуулуктун орношуна, элибиздин эртеңкисин түптөөгө өбөлгө болду. Мындан улам жыл сайын каргашалуу окуя эскерилип, билим берүү мекемелеринде жаш муунду мекенчилдикке, тарыхты таанып билүүгө үндөгөн иш-чаралар өткөрүлүп келет. Баатырлардын эрдиги эч качан унутулбайт. Чолпон Сабитова, Бексулан Рахатбек уулу, Урмат Долдурбек уулу, Талаш шаары.